Аравандагы айыл чарба азык түлүктөрүн саткан базардын ичинде дагы жарманке уюштурулуп жатат. Бир тарабында соодагерлер отурса, экинчи тарабы дыйкандарга берилген. Бул атаандаштыкты жаратып, баанын арзандашына себеп болууда. Ооба, Пайшамбада эт арзан экен. Базарда кымбат да, ошон үчүн алып алайын деп мен дагы келдим. Картошка дагы кыйла жөндүү болуп каптыр. Ошол. Жакшы, арзанчылык боло берсин эми, элге жакшы да. Базар кылганы биз дагы келдик көттүн катарында. Bir жагында ярмарка болуп атат, bir жагында жон сөвдөлөр болуп атат. Көрүп атабыз кыйла арзанчылык болуп атат. Арзанчылык боло берсин, элибизге токчулук, молчулук болсун. Мында акыркы убакта баасы көтөрүлгөн картошка 40-50 сомго чейин болуп, базардан 15 сомго чейин арзан экени байкалды. Күрүчтүн баасы килограммы 120 сомдон 250ге чейин сатылды. Базарда оптом пияз. Бүгүн ар бир азык-түлүктүн баасы базарга салыштырмалуу 15-20 сомго чейин арзан десем болот. Мисалы, биз сабизди 4 килограммын 100 сомго берип жатабыз. Ал эми наркы бетте 100 сомго 3 килограмм. Пияз деле ошондой. Картошка 40 сомдон 50 сомго чейин сатылып жатат. Салгама 100 сомго 3 килодан. Аравандын Маңгыт аймагынан келген Унсун апа жарманкеге күзүндө жыйнап сактап койгон алмасын алып чыкты. Анын соодасы бат эле кызыды. Анткени базарда 80 сом болгон алмасын ал 50 сомдон сатыкка койгон. Өзүбүздү дыйканчылык. Анан бүгүн ушу ярмаркага чыктык 50 сомдон. Базарда кымбат, магазиндерде 100, базарларда 60-70тен. Биз эми 50тен сатып атабыз, өзүбүз алма. Үйдө эле сактадык. Ал эми эттин баасы 550 сомдон, базардан 20 сомго арзан. Жергиликтүү бийликтен билдиргенде, эттин баасын туруктуу кармоо үчүн райондун борборунда дагы 6 муниципалдык эт сатуучу дүкөндөр уюштурулган. Райондо мал багып бордоп саткан фермерлер 100 баштан 500 жашка чейин. Биз алар менен 7-8 фермерлер менен сүйлөштүк район боюнча. Сүйлөшүп чыгып, алар ошол бизди колдоо иретинде ушу 520-530тан жеринен союп берип мал. Анан эми бизде сатылып атат, жарманкеде мына 550ден сатылып атат. Ал эми мындай күндөрү 570тен туруктуу ада сатылып атат уети. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе, элдерге дагы ар дайым баягы сатып алганга ыңгайлуу баада болсун деп биз социалдык жана муниципалдык эт дүкөндөрүн уюштурганбыз. 6 дүкөн бүгүнкү күндө иштеп атат. Азык-түлүктүн баасын туруктуу кармоо жана калкка ыңгайлуу шарт түзүү максатында Ош облусунун бардык райондорунда азык-түлүк жарманкелери тынымсыз өтүп жатат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.